Sizlerden gelgen video ошол сөйүнөн баттаттан башталат. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Çeksiz maqtalar jana şükürler bolsun Allah'ım aylığınızga, üy bülöңүzgө den soluk bereke, iman, adalettүүлүк, işbeylik, tinçlik, ынтымак bersin. Amin. Allah'ın razılığı üçün gelip şifаңыздан dem güç alıp şükür dep turabыз. Sizge den soluk kaalayım rahmat. Kırgızdardın жүрөгүн айманга, жүзүн нурга бөлөңүз. Allah sizden razı olsun. Sizge sorom. Никеде жашаган жолдошум экөөбүзгө 18 жыл болду. Экөөбүз аябай ынтымактуу жашайбыз. Бирок бизге кызык болгон суроо, никени жаңыртып туруу керекпи? Анткени 3 жыл мен Түркияда иштеп, жолдошум там салды. Үй бүтөр менен мен айла келдим. Ортобузда балдарыбыз бар. Алла терең ыраазычылык билдирем. Никени жаңыртып деле кереги жок негизичи. Бул нерсе бир кандай бидаат болуп мурун чыгып кеткен экен. Бирок нике бар, мисалы, бир кыйлат, бир эле бузулат болду. Нике жаңыртат деген нерсе жок. Эски молдокелерден бир эметип калдым эле, жанагындай нике кутбасын окуп коюш керек деп айтышкан бир уккам анан. Буга деле сахих меним жок, бирок нике эч качан бузулбайт. Мисалы, бир аял киши күйөөсү жоголуп кетти белгисиз жака. Жок. Канча жыл болуп кетти. Бизде Ханафи мазхабы 90 жыл күтсүн дейт да. Нике үзүлбөйт деген сөз да бул туурабы? 90 жыл нике үзүлбөйт. Ошо сен никенин жиптин башы кимде экен? Эркекте да. Ошо эркектин оозунан сага сени бошоттум деген сөз чыкпайбы? Арабчасы талактыкум. Мен сага талак бердим дегенге чейин эч качан нике үзүлбөйт. Ал эми кимде кайсы бир аял киши күйөөсүнүн талагы болбой эле башка күйөө чыгып бере турган болсо, ошо нике кыйган молдо дагы, никесин алган эркек дагы, ошол аял дагы анан никесинен бошотпой жүргөн эркек дагы күнөөкөр болуп эсептелет. Ушундай нерсе түшүнүктүбү? Ошол нике кыйып атканда кээ бирлер жанагындай жолдон чыга калып туруп, "Давай мен нике кыям" деп шабашып болдулар го. Ошолор мисалы нике кыйып салса, ошого жооп берет. Мисалы бир аял киши турмуштан урушуп, талашып, жаңжалдашып, тигинден буталып кетип калды. Бир нече жыл бир жигитти тапты, экөө сүйлөшүп, табышып кетти, анан нике кыйып кетти. Жашап кетти. Ошол жашоосу арам болуп эсептелет. Никеси бош болбогон себеби. Түшүнүктүү болдубу? Бир суроо машала жакшы жооп машала. Так, бул жерге отурайын. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизге суроом. Мен жолдошум менен ажырашып кеттим. Кеттик дейт. Жолдошумдун үйүнөн коркуп чочуй берчүмүн. 2 жолу боюман өзүнөн өзү түшүп калды. Үстүбүзгө уруш боло берди. Ортобузда уруш боло берди эле. Себеби мен өзүнөн өзү ооруп туруп калдым. Анализ УЗИ баары таза чыгат. Медицина жардам бере албай койду. Анан ошондон түшүнбөстүк болуп ажырашып кеттик. Азыр болсо денеме жара чыгып атат. Оозума да түшүмө ошол жолдошумдун үйү тынбай түшүмө кирип эмне себептен? Негизги убакыттарда субханалла бул денеге дарттын чыгышы, бул көбүнчө нервтин бузулушунан деп айтабыз да. Анан сиз субханалла жүрөгүңүздөн ушул күйөөңүздү кечирип коюңуз. Ошол үйдө болгон нерсеңизди кечирип коюңуз. Негизи баары кечирип коюу деген чоң сөз да. Кечирип сала берилер да. Биз ушундай бир кек деген жаман да, күйүт деген жаман адамдын ичине кирип ала турган болсо, только адамды кыйнайт. Ошол себебинен качан силер менен бизге бир кандай ушундай проблема боло турган болсо, мейли кетиптир. Болду да, жашоо бүттү да. Мындай үзгөндү үйрөнүш керек да. Кээ бир эркектер мисалы алса, ажырашып кетип турган ичип кетип атат, карасаң, ичип кетет. Кээ бир чебе, кээ бир болсо тентип кетип атат. Кээ бир аялдар болсо эмне болуп, эми субханалла ушунча болуптур, урушуп жаңжал болуптур, мындай туура эле кабыл алыш керек ушундачы, мындай туура эле. Кеттиңби? Болду, жашооңду башкача улай бер. Кетирдиңби? Башкача ула деген сөз да. Демек, тагдырда субханалла ушундай нерсе болуптур. Тагдырга там бериш деген мен дайым айтып берем да. Эмне болгон болсо ал болду жок. Ошо канча аракет кылдың, кандай кылдың, эми болду да. Сен аракетиңди кылдың, бирок болбоду. Эми ар жагына субханалла, эми ошон үчүн 10-15 жыл күйүт кармап жүрүштүн шарт эмес. Ошон үчүн субханалла керелден кечке жанында бир ыйлап, жаздыктын баарын суугуштун кереги жок. Чын айтам. Болор болуптур субханалла. Эми ушундай нерсе
Анан эмне такыр эле болуп өтүп талак бербесе, эч нерсе кылбаса, ошо жолдошуңуз жакшы көрсөңүз, аялыңыз жакшы көргөн болсоңуз, мисалы, бир нече убакта табышып кетпей турган болсо, жакшы адамдар ортого салгыла. Жакшы адамдар ортого салгыла да, ошо жакшы адамдар ортого кайра байланыш кылсын. Бирок көп убакыттарда баягы кээ бирлер жашоо оюнчук болуп калгандар аябай көп азыр. Жашоо оюнчук болуп калган да. Кандай десем, келди кетти. Эмне болуптур? Кетти келди. Жок, мындай жашоо өзү кыргызча төөгөтү, бейгөтү деп коет кечирип койгула. Ошондой сыяктуу жашоо менен жашоо бул өзү субханалла бир адашуу же болбосо бир жаңылыш. Ошон үчүн туура чечишип алгыла, анда бет келип эле эмне кылалы? Нормально жашайбыз, не нормально жашайбыз? Эгер ошондой чечишип алган болсоң жакшы, машалла. Ушундай нерсе. Кээ бирлер бар сыгылып эле эл эмне дейт, анан тигине өмүр бою жашап, мына баягы кечээ бир эмеде бир жерге Куран окутканга барсак, субханалла, бир эже баягы күйөөсү өлүптүр, 2-3 баласы бар экен. Ыйлайын деген ниети жок. Анан кийин ой деп тамашалап, ой байкем өлгөндө эмеске бул десем, өлгөн жакшы болду өлү. Анан өзүм мындай отуруп эмне болуп кетти деп коем. Көрсө субханалла, өмүр бою ит мышык болуп жашаптыр. Эми бул дүйнөдө адам баласы бактылуу болуп жашаш керектигин унутпаш керек. Алла Таала арам кылган жок талакты. Алла Таала адал кылды аны. Эмне үчүн десе, ошо форс-мажорный случай болот жашоодо. Такыр бирин жек көрүп, эл эмне дейт деп жашап, өмүр бою өзүңдө стресс, тигинде стресс кылып жашабастан, субханалла туура так. Ал бир нерсе кетип атат. Кээ бирлерибиз бар, только жаман жагын көрүп тура беребиз да. Жаман жагын карабайчы, жакшы жагына карап коелу. Ал жакшы жагы бардыр. Жакшы көрүп кетерсиң. Анан жаман жагы шайтан көрсөтө берет, билесиң эле. Ошо такыр болбой калса майла жок, ушундай нерсе. Бирок колдон келсе, машалла, сиз мындай эме алыңыз, дем сандырып коюңуз. Ассаламу алейкум устаз, бир тууган ийиме дуа кылып коюңузчу. Сизге келтире албай койдук. Арак ичет, жети уулдун атасы. О, машалла, качан жетип атат бул? Allah şifa versin dedi. Çırçırma. Молодец ай. Батыр екен деп акчумай. Бул Батыр ата да төйсе. Дагы бир баласы бар, Белинки деген туруп. 8 балалык. Саң устаз, менде бир жаман адат бар. Анан бул адатты мен таштай албай атам. Бул нафсиз же жинби? Нафсим болгон болсо кантип башкарыш керек? Эмне кылыш керек? Өзү субхана ушул жөндө, могул жөндөчү томдогон китептер бар да, мына могул жөндөчү. Анан ошол мисалы ислам дини 3 негизди кармайбыз да. 3 негизди кармайбыз. Ошонун бирөөсү тасаввуф деген бар. Же болбосо мындай айтканда илми сулук деп коет. Мындай адеп ахлакты үйрөтүүчү бир чоң бир илим бар туугандар. Ошол нафсини тарбиялоо. Биздин нафсибиз бар да, нафси аммара деп коет. Бая дайыма бизди жаманчылыкка үндөп туручу нафсибиз бар экен. Ошол нафсибиз субханалла бизди дайыма эмне кылат экен? Жаманчылыкка буйруктурат экен. Биз өзүбүздү кээ бирде кармалып алабыз да. Ошол себептен ушул мен дайыма айтам да, эгерде сиз ушу жаман адаттуу болсоңуз, жолдошторуңузду караңыз дейм. Ким менен жүрөсүң? Сенин ким менен жүрүшүң эң важный роль ойнойт. Жашоодо мисалса, арак ичип кеттиң дейли, Кудай сактасын, наша чегип кеттиң, оюнга берилип кеттиң. Бара жаман нерсе азыркы заманда. Аялдарга мындай кызыгып жанагындай бир зына жолдо жүрөт мисалы. Демек, ошону сенин жанында жүргөн адам ушундай деген сөз да. Сен чөйрөнү өзгөрт. Досуңду өзгөрт, ким экенин өзгөрт. Анткени сен досуңду көрсөт, мен сен ким экенин айтам деп бекерин айтылган эмес да. Ошол себептен досторуңарды, чөйрөңөрдү оңдоого аракет кыла. Мен бир сабакта айттым эле, 3 нерсе кылган, кимдеги моңол албай айткан болсо. Биринчиси, мындай салих таква адамдар менен дос болгула. Экинчиси, субхана, илим чөйрөсүндө болгула. Илим чөйрөсүндө. Качан сабак ушундай эмне турган, сабак бере турган, сабак окула турган жерге. Үчүнчүсү болсо, субханалла, мындай бир кандай десем, мечитке субханалла көбүрөөк каттаган аракет кылгыла. Адамдын жакшынын шарапаты, жамандын кесепети дегендей эле, сага жакшынын шарапаты деген жакшынын жакшылыктары жугат. Жакшылык мына атыр сыяктуу да. Мисалы, атыр дүкөнгө кирген сыяктуу. Мисалы, ошол дүкөнгө кире турган болсоң, эмнеге атыр сатып албасаң да атыр жыйтып чыгасың, туурабы? Темир устаныгына кире турган болсоңчу, эчтеке кылбасаң да бир жери күбө болуп чыгат, туурабы? Ошол себептен качан бир жаманат болсо, анда колдон келишинче машалла жакшы чөйрө өтүңүз.
Ана бул жөнүндө дагы башкача айтып элем, бирок бул бул жака эки тема да. Иншалла бирок ушул жөнүндө мен бир сөз кылып берем Алла кааласа. Ассалам устаз, эмне кээ бир адам дайыма псих болуп жүрөт. Кээ бир адам дем салганда эле псих болот. Ал эмнеден? Дагы бир сурак. Кызым дем салган кыйналат, а мен кыйналбайм. Эмнеге экөөбүз окшош дары бердиңиз дейт. Кызылча эле илешиптир деңиз деген siz. Oy Allah. Негизи субханалла адамдын мүнөзү бар, билесиздер бе? Характер человека. Кыргызда болсо катындын көбү таяк деген, туурабы? Эркектин көбү окат кылат деген, туурабы? Демек ушундай кээ бир айымелер бар. Ушундай баягы 3 түрлүү деп бөлөт экен. Мен окуган китепте аялды 3 түргө бөлөт. Ошонун бирөөсү субханалла дайыма күйөөсүнө баш ийип турууну каалайт экен. Дайыма ушу күйөөсүнө ушунча таянат экен. Бул аялдар субханалла эч качан псих болбойт экен да. Эч качан субханалла жанагындай бир ооруга чалдыкпайт экен. Анткени дайыма баш ийет экен, болду. Сиздике туура баш оорубайт экен. Мындай эркектер да бактылуу экен, машалла. Экинчи түрү бар экен. Булар дайыма башкарып турууну каалайт экен. Бул аялдар дайыма псих болот. Жана бул эркектер да псих болот жонун. Бул эркектер, бул аялдан субханалла эме кыла албайт. Көп мындай жашай албайт. Жосо аябай мындай болуп турат. Анан көп аялдар сөз мен ушундай бир мен бага турган эркек керек дей берет да. Анын тилин бага турган эркек керек да, негизичи. Кулагы жок, дүлөй болуш керек анын үчүнчү. Ошо ким дүлөй эркек таап алган болсо, мына ошол аял бактылуу болот, психтерчи. Анан үчүнчүсү болсо субханалла кээде баш ийип, кээде баш ийгиси келбегендер экен да. Анан ошол себептен булар ушул аялдар көп таяк жейт экен. Анткени баш ийип келет эле, мана деп чыкса данк берет экен. Бул эми мен айткан жок, китепте бар ушул. Анан бул молду өзүнүн оюнан чыгарып деп таап берем даже. Анан эмне үчүн мындай бөлгөн десе, бул аялдар көп убакыттарда жанагындай зулумдукка дуушар болот экен. Унчукпай туруп эле анан кийин баягы баштаса, баягы таяк жейт экен, ушундай экен. Бирок азыр эркектер да ушундай болуп калды, билесиңерби? Баягы калыс дамылабыз бир сөз айтып чыкса жаман катуу болду го. Жаман сөздөр сүйлөштү, деп эле аябай катуу тергишти го. Мына мен практикмин да. Мен практикмин. Анткени себеби канча эркек менен сүйлөшөм күнүнөчү. Толтур ошондой. Дегенimiz ушундай экен. Анан эми бул кээ бирде табиятында болот, кээ биринде жин киргенден дагы болгондор бар. Эми алар такыр бөлөк болот, субханалла. Ассаламу алейкум. Кол өнөрчүлүккө кызыгам. Көз түйүү жасаган нерселерден да болушу мүмкүн. Колго жасаган токкан нерселерге элдер аябай суктанышат го. Өздөштүрсөм же таштасам? Жок, өздөштүрүш керек. Ким кайсы нерсени аракет кылган болсо, негизи мен дайыма айтам. Алла Таала ар бир адамды жаратканда өзүнүн ыргы менен, шыгы менен жараткан. Кайсы шык боло турган болсо, ошол нерсени алып кетиңиздер. Эми жанакы шариятыбызда арам дегенден чыккарын айтып атам, А мен шыгым бар деп анан дар дей беле, дайдыр беле. Дайдыр деп кетпегиле, ал шык эмес уже. Ал такыр бөлөк нерсе ал. Утмакылбы? Анан ошо деген бул некен кол өнөрчү билсе, сен анда бир эме кыла алган болсо, кылсын, эч проблема эмес. 5 литрлик сууга сөз гусул алуу керекпи? Эми жана кызылга жуун деп атабыз го, гусул толук денени жууш керек, 5 мадалкан кетирсе болбойт. Мени аябай көп келесиң дегенсиз. Сиз берген дарыларды сууну иче берип, сесем айганбы? Иншалла. Анан сизге сөзсүз келиш керекпи? Не обязательно, кааласаңыз кетип калыңыз. Сиздики да мисалы, оору сиздики, меники эмес. Чын келгендечи. Мындай кааласа мындай кээ бар да, эчтеке сезбейт. Жөн эле жүрө берет, жүрөт. Анан кийин субхан бир 10-20 күндөн кийин анан кийин башталат баягысычы. Эмне үчүн дегенде бул кээ бар деп калганда ошондо чыгып калат. Анан ошол себептен келе бер деп коебуз, унчукпай мындай карап келет, макул. Анан кээ бирлер ушундай. Анан кийин бир күн анан кетет, ошо менен үйүнө келип, анан бир айдан кийин келет, баягычы калчылдап алган, өтө алган. Эмне болду десе башталды дейт да. Негизи субханалла ушул руханий дарт менен такыр ойнобаганга аракет кылыш керек. Сизге Алла разы болсун, рахмат сизге да. Саламатсызбы? Куурчак ойносом болобу? Болот иншалла. Эмне ойногон болбойт экен.
Курчак шариятыбызда уруксат. Мисалы алса кээ бирлер сүрөткө окшоштургандар бар да, сүрөт боюнча мисалы алса болобу жок. Бул балдардын оюнчугу, эч нерсе эмес, бул күнөө эмес. Ойной берсеңиз болот. 90га чыксаңыз ойной берсеңиз болот, машалла. Эч кандай проблема эмес. Курчак менен ойной берсе болот. Любой түрүн сатып бере эле, хижап менен болсун курчактар. Эркек курчак тап берсеңиз болот. Ооба. Ассаламу алейкум устаз. Менин балам тез эле жөтөлүп кала берет. Дарысы жок, кандай акмалар менен дагысы болот. Негизинде ошол жөтөл боюнча мен кичинекей бала болсо массажды сунуштамакмын. Массаж бар го. Ошол нерсе. Мен кызым да ушу менен аябай катуу ооруган. Анан кийин такыр басылбай уже астма болуп калган. Астматик бар го. Астма болуп калганга чейин жеткенде анан эмне кылабыз? Эми бар нерсе бар, коем Россияга апарайын, Турцияга апарайын деп сүйлөшүп баштасам, анан бир жолу эле бир эме, мен ушундай бир досумдун келинчеги айткан экен, муну массаж кылса кетет деп. Анан ошол барып 2 күн массаж кылгандан кийин кызым такыр жөтөлбөй калды. Сен бүттү ошо менен чыкап жетти. Эми реклама болуп кетеби деп атам да. Ошол эме кылып өзүнүн жолу бар окшойт. Бул Аламедин 1де Олимп деген үй бар. Ошонун алдында бир эме орус эже бар экен, ошол мындай кылды. Ошондо бир клиника бар экен. Аслан устаз, аутизм менен ооруган баланы карайсызбы? Негизи ушул аутизм жөнүндө да ама кечине жөнөтүшүптүр бир видеонучу. Бул анан оорунун негизги эмесинчи эч ким таппайт экен да, бул жок экен да. Аутизмдин дарысы да жок экен туугандар. Анан бирок аутизмди мен дайыма карап атабыз азыр. 5 жумага чейин карап атам. Анан ушул жердеги мага караганда ошо мен аркамда отурган детский жактагы апалардан сурасаңар көбүрөөк айтат. Анткени ошо келген сайын ошол акырындык менен балдар кээ бирлери сүйлөп, акыл развитиясы ордуна келип, акырындык менен чоңоюп келаткандар бар. Бирок мен байкашымча бир 7 жашка чейин эле болот экен да. Андан кийин катып калат окшойт. Анан бирок айыккандар бар, сүйлөп кеткендер бар. Анан бир байкеде бар эле, ошону мен Кудай буйрса бир чакырам го. Ошо аутизм боюнча ошо баласын, ошо аутизмде врачтар жок болбойт деген баланы сүйлөтүп кадимки 5-класста окуйт экен азыр. Ассаламу устаз, аутизм менен кара дуа окуган адамды эмне деп айтыш керек? Аллах разы болсун. О Кудай ошо кара дуа кылган адамга хидаят берип, мени алдыма келип, тооба кылып, кечирип кой деп Кудайдан сурап калса экен деп. Албай куш дейм, эмне кыласың? Мен дайыма айтырмай, бул кара дуа кылганчы, мына ар бир көз ачык, жана сыйкырчычы, ал байкуш. Ошондой эле кара дуа окуткан киши да байкуш. Мен дайыма айтам муну. Эмне үчүн байкуш билесиңерби? Имандан чыгат. Ушундай чоң нерсе бар да бул жердечи. Ошол себептен субханалла өтө чоң. Ал ошентип барып, ошонукун туура деп, ошонун кылып аткан себебинен никеси дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн жечи. Аржан аржан бүт бузулат, Кудай сактасын, наузубилла. Өмүр бою жашоос бузулат. Ал эмне деген байкуштан башка. Кечирип койгучу аны мен эмне кыласың анда. Мен көрүп таң калам десең, окутуп коюп, сенин кыйналып атканын карап турган кандай жестокий адам дей берем да. Кандай окуган киши да ошо окуткан киши деле, мисалы сени окутуп салды эле, качан өлөт деп карап турса, киллерлер турат. Чын киллерди алчы, киши өлтүргүч да турат. Эми таң калып бүтпөйсүң десең да кээ бирде ушундай. Мен сизден сурайын дегеним. Мен 3 кишини жаман көрдүм. İçimen жаман тилдечүмүн. Анан үчөттөр кайтыш болду. Мен жаман абалда калдым. Эмне кылышым керек? Экөө эжем. Сиңдимди Экөө дейт, сиңдимди кыйнады. Бирөө мага жаман сөз айтты. Geçir algan jokмун. Эми болду эми, ошо. Тагдыры чечилиптир да. Сиз негизи адам бала söylөй беребиз да, биз бирөөнү жаман көрүп койсо өлүп калды депчи, жок кандай болбойсо. Тагдырды Алла жазган убакта өлөбүз. Рызкыбыз бүткөндө өлөбүз, ушундай нерсе бар, Ошо сөйнөн субханалла, кечирип сала бериңиз болду эми, өлүп калыптыр эми. Түрү кезде баягы аркасынан жаман сүйлөп, адамдарга жамандабасаңыз болду эми.
Адамда мындай өзү ички сезим бар. Жаман көрүү бар, жакшы көрүү бар, туурабы? Сүйүүсү бар, жек көрүүсү бар деген нерсе бар да. Ал нерсени мен субханалла контролдой албайсың. Ушундай болуп кетет. Бирок чыныгы момун болсоңуз, Кудай Таалам сизди кечирсин. Кудайым жакшылык берсин деген сөз да. Саламатсызбы устаз? Ушуну аябай эме болуп кетти да. Мейли. Чубак кийин жакшы адамдар жана жок сыяктуу болуп калган. Сиздин сабактарыңызда өкөмдөн уккандан баштап жашоо жакшылыкка бурулуп бараткандай. Сизге Алла Таалам береке берсин, эл журтка шифасын берсин. Мен сизди көргөндө эле айыгып шифасы тийип жакшы болуп калдым дейт. Алла Таала разы болсун, дуаңыздын кабыл болсун. Чубак ажекеме жетиш кайда азыр эле акыркы сөзүн угуп чыктым мен. Ошо мен жаназама катышып койгула деген сөздү айткан экен бакшым. Анан эми жанында кичинекей кызы чуркап жүрөт. Бирок дейин деген мен чубак ажыда эмесмин. Мен илим аңында мындай айтканда шейхтер айткандай ал төө болсо мен ошо төөнүн тезегимин деген бар, билесиңби? Ошо себептен субханалла ал кишиге аллама болчу, ал киши аллама. Ал ошончо мээнети бар болчу. Мен кичинекей кычыктагы бир дем салуу менен чыгып кеткен бир молдомун чынчында келгендечи. Ал киши болсо Уммул Куроодо 10 жыл окуп, тиги жерде канча Кыргызстанга дүйнө жүзүндө белгилүү болуп, ушундай чоң адам болчу. Ал адамдын аркасынан иншалла биз дуа кылабыз башка эме. Биз эми сиздер да дуа кылып туруңуздар иншалла. Сиздер да дуа кылып туруңуздар, ошону дуа. Рахмат, бирок Алла разы болсун. Биздин ушу айтып аткан сөзүбүз сизге жардам бериши, жашооңузга кичине өзгөрүү киргизген болсо, демек мен өз максатыма жеттим деген сөз иншалла. Эртең Алланын алдына барган мезгилде, я Алла, мен сенин ишиңди аткардым. Сен эмне максатта мага илим берген болсоң, эмне максатта түшүнүк берген болсоң, мен ошону кылдым деп айтсам деген оюм бар, Кудай кааласа. Ушул нерсе. Чында эч бир риясы жок эле. Эч бир мындай бир көтөрүүбүз жок эле. Чын айтам. Мен Алладан көп сурайт элем илгертен. Көп сурайт. Я Алла, сен мени ушинтип берип алып келип койдуң. Мен ушундай кылып койдум. Бир заманда ушул болот эле, эч бир молдо жок болчу, эч ким жок болчу. Мен өзү школа милицияда окуп жүрүп, субханалла, ошол жерден кетип калдым эле. Ушундай болдум эле. Анан атам өтө нааразы болду эле. Атам ушунча нааразы болуп, балам сен ушунча окутсам сен ушундай кылдың деп айткан эле. Анан ошондон кийин ушундай кылып берди, мен Алла, мени шерменде кылба. Мен ушу атам менен мактана турганчалык кылчы мен деп берчи. Ушундай кылчы мен, Алла ошо эме болуп кетпейин. Эртең ошо акысынан бербей койгондо ошо атам нааразы болуп калбасынчы деп ушуну эле сурай берет элем. Алла, мен ушундай анан айтат элем атамачы. Атам таңыңа озайын дейт, азыр билесиңер да. Анан сен ушундай ушу окуп койсоң, мына сен полковник болмоксуң, бир жерде сону иштеп турмаксың деген сөздү илгерки кишилер дем айтат да, айтпай коюп кеткен да. Ошол кезде айтып бердим, ата үйүмдүн түбүндө кудайса 1000 деген адамдар турат. Ошондо балаңды генерал болгон көрөсүң деп койчумун да. Баягы жаштын тилегин берет экендир, эмне кылайын, анда 18 эле болчумун да. Ошол себептен субханалла ушундай нерсе экен мынакей. Болуп калат экен. Ушундай нерсе, бул эми билбейм, баам парасаттыр балким, Алла Таала өзү салып койгон нерседир. Бир айтайын деген нерсем ушул эки, бул ушул нерсе да. Анан негизи максатымды аткардым деп ойлойм, Кудай кааласа. Азыркы максатыма жеттим деп ойлойм. Анткенсе баарынан ыйман сөзүн угуп отурасыздар. Ушундай нерсе туурабы? Ушундай. Анан ажекеме Алла разы болсун. Анан биз өтүп кеткенден кийин да биз ушундай эстеп койгон адамдар бар боло турган болсо, анда момундай эле болду. Анда момундай эле болду, машалла. Бир жолу кичине болсо да бир эме кененирээк болуп кетеби дейм. Күнөөм ушунча көп, субхан. Таң кээбирде күнөөмдү эсептей турган болсо, өкүрүп бакырып ыйлагым келет. Күнөө ушунча көп. Кудай сактай көр. Эмне болот экен? Билбейм. 300 сомго талап аласыңбы? Ошону да алгым келбейт десеңиз да. Ошол күнүгө тияка бияка кете берет. Балдарга айта берем, субханалла. Келди кетти болсун. Келди кетти болсун, субханалла. Койдун шыйрагы да үйдө калбасын деп айтам да. Чын. Так, ассаламу алейкум устаз. Иним Жиргалбек кырсыктап жакшы болбой баса албай, балдат менен араң басат. Эртең оор операция болот. Иним Жумгалбек дуа алып коюңузчу. Жумгалбек болгондо караганда саяк окшойт, Саякка иншалла дуа кылыңыз. Алла Таалам ушу айыгып, ушу операция жеңил болсун, Ассаламу алейкум устаз, колуңузга береке, каалоо тилек тилегим келет. Эки дүйнө бактылуу болуңуз, баардык жакшылыктарды каалайм сизге. Турмушта ар кандай болот экен, мен тилей балалуу болом деп бирок күтүүдө. Мен жолдошум наша чегет. Кандай күнөө болот? Толук айтыңызчы. Күндө балалуу
күнүгө балалды боло албай жүрөбүз. 6 жыл, рахмат. Алла береке берсин, машалла. Туура турмушта ар кандай болот. Анан эми бул наша чеккендер өтө дурус нерсе эмес. Көп убактарда бул арам эле деп айтабыз. Бул арам, чоң бир арам иштерден. Ошол себептен ушу колдон келсе ушу майке тыштаса жакшы болот, машалла. Эмеде 12-жыл болот экен, бир таласта Алла жолуна чыгып калдык. Эми бай эме жок да. Алла жолуна чыгып анан жанында 12 бала менен чыктым. Анан бакылдашып эле баягы сүйлөшөт эле, ушундай айтып эле турушуп жыргап эле жүрүшөт. Ойлоп, "Комуна токомдай." Анан сабак окуган укмуш эме аласыз, деп эле маарымсан бүтүп арап жокуп калышты. Вай деп атам, мен шакирттерим укмуш деп. Анан кийин ойлоп коймон, түн ичинде бирөө такажытка тура калып эле турсам эле, карасам эле субханалла кызарып атат бир нерсе. Азыр жүрөмдө чөчөтпөйт, жашырап калышың да. Эмне болуп кетти комундай, акырын ментип жана барсам, карасам, баары знакомый жит. Анан кийин субханалла баягыны шап тутуп алдым. Көрсө баягыны металлы кечинде чеги башып кеткен, кечке чейин жырап жүрөт экен да. Эми баягы жаш балдар да. Аябай уруштум. Анан кийин сумкасын аң тараптан баягыны алсам, мындай салып алган алып ыргытып манысын. Болду. Байкуштар 5 күн кыйналды. Жаман экен деп көрсөчү, мен аны билбептим да. Кыйналат экен деп көрсөчү. Бирок субханалла ошо көп жылдан бери балалы болбой жүргөн, Алла жолуна келгенден кийин баягысы жок да, балалы болуп калды дейсизби? Бирок Кудай ушул иманга келип өтүп калды. Көрсө жаман адат болчу, арам нерсе ушундай. Кээ бирлер адал болуп турушунучу. Бул адал эмес бул. Саламатсызбы? Жолдошум колунан баары келген, аракетчил, жумушуна так, акчаны басып туруп тапкан жигит эле. Эми 2 жылдан арасы бериси жумушу жүрбөй, башка азартный играга кирип, баардык мүлктөрүн жоготуп иштеген, иштегиси келбей, оңой акчага кызыгып жүрөт. Ушул да көз тийгенби? Анткени эл оозунда жүргөн жигит эле. Же окутуп койгонбу? Акы көрүп өзүм жан талаша баштадым. Анткени ага ниетим жүрө берчүмүн да, ага шейин жүрө берчүмүн дейт. Негизинде субханалла, албетте арам нерсенин аягында эме бар. Көп убакыттарда жанагындай бир көз тийгенде ар ким ар кандай болот. Бирок ошол мезгилде адамдын ички дүйнөсүн оңтарып биле албайсың да. Анан көп убакыттарда ушундай оюнга берилип кеткендер аябай көбөйүп кетти. Абдан көбөйдү. Анан чында мага келип бир байке, бир жаш эле эме ошол эмеде, ошол сферада иштеген, жана оюн каналарда иштеген бир бала келген. Анан устаз, мен сизге бир сөзүм бар. Ушуну бир айтып коесуз деп мен бир айткам. Ошол жерде ушундай экен, баягы оюн кананын ичине жанагындай бесплатный кофе, пиво, арак, шарак баары берет экен. Анан ошонун баарын эметип коюп туруп, анан бир аял келип күнүгө эме алат дейт, жанагындай бир нерселерди чачып, анан кийин окуйт экен. Анан кийин ошолордун баары бесплатный берилет. Анан ошол окулуп, анан ошо берилгенден кийин көп эркектердин, көп аялдардын мээси айнып кетип атат. Жанагындай бир андай кадимги дубаланып калган дейт. Анан ошону айткандай мен ушу ойнойт дегендердин баардыгын текшерип баштадым. Аябай көп текшердим, көбүнчөсү ошо кара дуба экени билинип калды. Жанагы окутулуп, ошого байлатылган оюнга. Кээ бирлер ичине жин шайтан кирип кеткендер дагы, мен ошол жерден киргем, мен атайын байлоо үчүн киргем дегендер болгон. Ошол себептен жанагы оюнга берилип кеткендер болсо, ушул нерсе кылып билген болду экендер болсо окутуп койсоңор жакшы болот деп ойлойм. Мен негизи өзү мага бир нерсе айтылып же болсо ошол жөнүндө далилим болсо сүйлөбөгөнгө аракет кылам, эртең уштап мага эме болбош үчүн. Бирок ушул нерсе болгон. Мындан 4-5 жыл мурун эле мага бул жөнүндө айтышкан. Ошондой эле, баягы жабылып анан ачылып калат анын мезгили бар болду. Жүргөндөр машалла ошол жерге көбүрөөк барыш керек деп ойлойм. Ошол жака көбүрөөк мээнетке, көбүрөөк эме кылыш керек. Анан мындан айыгып кеткендер да аябай көп иншалла. Анан өзүңүз ишенип эле туруңуз дагы күйөөңүзгө Кудай берсе, жакшы ишенип туруңуз машалла. Күйөөсүнө аял ишенип турушу бул бакыт. Мен дайыма айта берем. Кайсы аял киши күйөөсүнө ишенип турса, демек ошол күйөөдө мындай бир береке дагы деле бар болот. Качан аял киши күйөөсүнө ишенип, сени жакшы көрөм, сага дагы эле таянып турам деп турсачы, ошол эркек киши жаман адатында тыштайт иншалла. Ушундай нерсе. Бирок кыйкырыштын кереги жок.
Assalamu ustaz. Sizge aябай ыраазымын. Аллах сизге жана үй-бүлөңүзгө чын ден соолук берсин. Биз дайым кечке себепкер болуп, баардык күнөөлөрдү кечирилсин. Ошондой эле ушул жерде иштеген ар бир кызматчыларда күч кубат, ден соолук берсин. Мен сизге суроом боюнча, аялдар жалпы мончого барса болобу? Жана ага кандай кирүү керек? Эми субханалла мончо жөнүндө отдельно бар. Хамам негизи жакшыраак эмес болуп эсептелет. Эми башка жок болсо барсаңыз болот. Ошол эле мезгилде субханалла кирип атканда өзүнүн адебин карап, тездик менен жуунуп тез чыгып кеткенге аракет кылыш керек. Жылаңач баягы жүрбөгөнгө аракет кылуу керек. Эркектер деле негизи ушундай кылышыбыз керек. Мындай жалпы жерде ошол жабынып жүргөнгө аракет кылыш керек. Кээ бир такуу адамдар ушуну жакшы көргөн эмес экен. Эми биз деле түшөбүз, бирок аял кишилер жалпылай жерде бир жерде чогулуп алышы жакшы эмес. Эгерде жин кирип кеткен адам каза болсо, анда аны менен кошо жин да кетеби? Майытын жуундурганда жуунган адамга таасир кылбайбы? Жок, андай нерсе болушу мүмкүн эмес. Субхан ошо жин шайтандын же болсо бир кандай бир оорун себеби болуп турган болсо, алымдардын көз карашы бар экен ушул жөндөчү. Ал ошо менен жок болот, бүттү дегендер бар экен. Үйдү сиздин видеоңузга көрсөткөндөй кылып илим аял кишилер тазаласа болот. Боло берет, эчтеке болбойт, боло берет. Ustaz sevgiden razımız. Sizde ilimli жүрөк экенин, жылдызды Кудай деген инсандар өлкөбүздө көп болушун каалайм элем. Рахмат. Бул жагына аябай сонун болду. Рахмат. Assalamu ustaz, men эне болуп бактылуу жубай болгум келет. Дуа кылып коюңузчу. Жалпы жамаат менен. Амин. Алла сизге энелик насип кылсын, машалла. Көп. Согончоңуз канай эле берсин, машалла. Assalamu ustaz, Allah ömürgө ден соолугуңуз береке берсин, экинде бактылуу насип кылсын. Уулдарыңыз сиздин жолуңузда жолдоп, Алла жолунда ушундай элдерге жардам тийсин. Үй-бүлөңүз менен аман болуңуз. Рахмат. Мен суроом, Сюзай илимине кандай карайсыз? Сюзай илимине ишенсе болобу? Кеңири айтып берсизби? Негизи ушул жөнүндө мен билгенде Андар Тегин айткан болуш керек уже. Эмеде YouTube'да Андар Тегин биздин чоң алымыбыз бар. Жакшы бүтүп келген бала, аябай фыкта, аябай усул фык китебин жазган. Ошол эмеде ушул жөнүндө айтылган. Анан ушул тактап бул жерде ширктин дагы нерсеси бар деп ушуну биз ислам шариятында туура эмес деп фатва бергендей болгон мен көргөндө. Анан мен бул жөнүндө өзүм карап аптырмын. Анан бир карап туруп иншалла сизге жооп берүүгө аракет кылам Кудай кылса. Негизин өзү эле жанагы исламдан башка bir кандайдыр бир илимдер бар, мисалы ислам динине каршы, мисалы нумерология деген илим чыгып турат. Нумерология деп адамдын эмесин номер менен билет экен. Ошол эле мезгилде дагы бир эме чыгыптыр, Кытайлардын бир эмеси болуп чыгыптыр, илимине эметип атышыптыр. Ал адамды жана медитация бир жактуу нерсе кылдырат экен. Ушунун баардыгы эле шариятыбызда кереги жок нерсе. Анан ушундан айыгып кеттим, ушундан жол таптым дегендер, субхана, эгер ошол жерде ширк маселесинде отурган болсо, анда наузубилла, Кудайым сактасын, бул жагы өтө оор болуп кетет. Ассаламу алейкум, устаз. Мен көптөн бери сахар диабет менен ооруйм. Мага жалпы жамаат менен дуа коюңузчу. Алла таалам сизге шифа берсин, субхана. Сахар боюнча аябай чоң тема бар, кийинче түшүнүп берем. Ассаламу устаз, мен сизге суроом мындай, адам баласы эмне себептен албарсты болсот? Bu albarsты деген сөз, bu кыргызча сөзү да, бирок эмеде шайтандын 12 баласынын бир баласы деп айтат. Бул түн ичинде жүрөккө коркунуч салуучу, же уктаганда келет. Анан ошол адамдын жүрөгүнө коркунуч салып алгандан кийин ал адамда оор пайда болот да, алсыз болуп калат. Бул алсыздыктын эмесин кап келе турган жиндер болуп эсептелет. Анан колдон келсе усул, дараттуу болуп, анан ихлас фалак насты окуп жатып, анан жатаардын төшөктөрдүн эме алып чыгып турган болсо, иншалла баспайт деп айтабыз. Анан бул мындай сырттагы эле ламмада бир нече вакытта болот. Мисалы кээ бир аялдар күйөө тийгенче жүрөт, күйөө тийгенде жок болуп кетет. Кээ бир күйөө тийгенде пайда болуп калат дагы, анан кийин бала төрөгөндө жок болуп кетет. Кээ бир эркектерде болсо кичинекей кезинен болуп калат. Анан бирок ошо кичинекей кезинде көп баскан себебинен анча-мынча память да кетип баштайт да, ошондой нерсеси бар. Ошондой. Эми бул проблема эмес. Кээ бирлер айтам мен, жанагындай Бакара сүрөсүнүн ва илахукум илаху вахид деп 163 аят бар, ошону көп окугула деп айтам да. Эгер ушул аятты окуп жүрө турган болсо, иншалла ошондо албарсты болбойт. Сөзсүз кечинде окуп жатсаңыздар. Assalamu aleykum ustaz. Allah'ım size bekemden soğuk versin. Amin. Men sizge berip turgan suram mындай. Men soda kılan bazarda. Menin konteynerimin ar kандай жагымсыз нерселерди байкап калам. Мисалы жиптер байланып түйүлгөн, ошону эмне кылсам болот? Жооп берип коесузбу? Телефон бериптир. Бул Айбектен булак экен, Негизи өзү субханалла
Базар бул шайтандын үйү, шайтандын боло турган жерди бекер айтпайт дейм. Адал эле жер, бирок шайтан көп да. Ошон үчүн базардын ичинде мен дайыма айтам, кээ бирлер айтат да, мен кайдан карадуу болуп калам деп берет. Мен айтам, сен базарга барбайсың деп айтам да. Барам дейт. Базарда киргенден баштап аягына чейин субханалла жанакы ар нерсени чачып эле соодан болсун деп ар ким окутуп келе берет. Анан мындай кээ бирде бизге окшогон иманы слабыйлар келип туруп баягы басканда эмне болот? Баягы нерсе бизге жугуп калат экен да, ошентип анан башыбыз ооруп эле, каңгырап эле. Байкайсыңар, базарга барганда чарчап келесиңер. Как будто бирөө тепкилеп салгандайчы. Ошондой нерсе да. Ошон үчүн ошол жерде көп аябай. Анан ошондой нерсе таап алган болсоңор, аны өрттөп салыңыздар, жанакындай белгисиз нерсе болсо. Анан ошол жерге Куран кылыңыздар, зикир менен отуруңуздар. Кирип атканда, базар кирип атканда сөзсүз сол бутуңар менен кирип, ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир деп айтып киргенге аракет кылыңыздар, машаллах. Ассаламу устаз, мен соолугуңуз жакшы. Мен 45 жаштамын, сакалым бар. Атам 70 жаш, сакалы жок. Эми Кыргызда атасы түрү болсо сакал койбойт деген сөз бар. Деги эле атасынан мурда сакал коюу жөнүндө шарият дин эмне дейт? Кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Сакал койбогон аксакал кишилерге дагы сакалдын фазилеттерин айтып кетсеңиз. Эми баягы бир айттым эле ошол жөнүндө, Ой Кудай. Сакал субханалла фитрат деп коет го, фитрат. Адам баласы төрөлгөндө аялга чыкпайт, эркекке чыгат. Түшүндүкпү? Бул адамды, эркектин мындай айтканда өзүнө Кудай Таала тарабынан берилген чоң бир неамат, бир белек. Бул белек бир тал болсо да коюп коер эле. Атасынан биринчи дегеним бир жакшы бир тилчи, аябай мындай филология илимдерин чоң мындай профессору менен жакшылап отуруп бир сүйлөшкөн. Ошондо кыргыз элинин каады салттарынан сүйлөшкөндө субханалла ушул жөнүндө баягы кийинчерээк эле чыгып кеткен бир сөз да булчу. Бир сөздү айтты эле да, мен ошону айтып дайыма айтам. Анан Нуралы дамыла менен отуруп сүйлөшүп калсам, ошол киши тастыктады, мен ушуну бир айттым эле. Эме атасынан биринчи сакал койбойт дегени, бул атасы турганда башка адамдардын алдында сүйлөбөйт деген сөз дейт. Атасы улуу болуп турса, жап-жаш болуп, баягы атасынан баласы тапан чыгаар деп, баягы тапанда сүйлөй бербей, атаң турганда жым тур деген сөз да. Сүйлөбө, атаңды урмат кыл, атаңдын ордун бер деген сөз бул. Түшүнүктүбү? Ана атаң турганда, түрү турганда сакал коюп, сен сакал койбойт деген сөз ушул эки. Сакалды болуп албаганы, аны башкарып алба атаң деген сөз деп момун түшүндүрүп бердим. Мага ушул нерсени түшүнгөн деп калдым да. Анан бул атаң барда, жокто коюп турмас. Бул сакал шариятыбызда важипке чейин барат. Сүннет муаккада бул важип, пайгамбарыбыз койгон сүннет. Ошон үчүн койбой коюу өзү субханалла жакшы эмес. Анан сакалдын фазилети өтө чоң. Чын айтайын. Фазилеттер жөнүндө бир тал сакал койсо жогон. Ал периштелер ойной тургандыгы жөнүндө бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи кыяматта шафаат боло турганга чейин бар. Ошон эркектер алтындарым Симбанын атасы болгонго аракет кылган. Мамасы боло албаш керек да. Эми субханалла, по желанию. Өзүңдүк ал. Сакал кой деп мен кыйнай албайм силерди. Ал өзүңдүк. Эртерээк акылың кеткиси келсе, кырып жүрө бер. Эртерээк көзүң көрбөй калсаң, кырып жүрө бер. Акыры батыраак памятиң жогошун калсаң, кырып жүрө бер. Ал өз ишиң. Ушундай нерсе. Раздражение болот да кийинчи. Кээ нерсе айтып ийин дейсиң, оозуң тили кыска деген ушундай. Саламатсызбы устаз? Ноябрь айында менин апам сизге келдиле. Апамды Паркинсон оорусуна чалдыкты дегенде. Бул Паркинсон деген бул оору экен. Анын башында болсо кичине 1-2 адам айып кеткенин көрдүм. Бирок уже катып калгандан кийин ордон баса албай калганда оорураак экен. Ошол себептен мен көбүнчөсүн кетирип коем, 3 күн дем салып туруп. Ассаламу алейкум ва баракатуху. Негизинен эле мен руханий эмнеди карайм. Ооруларда. Руханий оор, билесиз, руханий дегенде. Жин кирүү, көз тийүү. Мына ушул нерселер. Анан кийин эгер ушул нерсе болсо эле, анын ооруң ошо калган ооруңду карабайбыз.
мына эмне бар ошону тапсак эле болду. Калган оор ушунун ичинде эмес. Эгер таппасак жок болсо биз эч нерсе кылбайбыз. Айтабыз бар кете бер деп кетип коебуз. Башың ооруйбу, бутуң ооруйбу, бар больницага бар деп айтабыз. Анан кээ бирөө сурайт, больницада эмне деди сага дейм. Больницада со эч нерсе тапкан жоксаң да кел мага дейм да. Анда келе бер. Ушундай нерсе. Балким бизде акылыбыз жетпеген оорулар болушу мүмкүн. Балким Алла Таала сени ушул жерге алып келди, ооруп атасың, балким кээ бирөө тилиң менен жаңылып алгансың. Балким дилиң менен жаңылып алгансың. Балким бирөөнү кесир сүйлөп алгансың. Ошол нерсени Алла Таала тебеңе коюп туруп, бул жериң туура эмес болчу, вай ата, бул жериң туура эмес болгон турбайбы дегенде сен айыгып кетишиң мүмкүн экен да. Ошо сабак окуп аткандачы бул жерде мынтип эле кулаңарды деп койбогула. Ошо ар бир нерсе ушу менин кемчилигим эмес бекен деп укканга аракет кылыңыздар. Аял дагы, эркек дагы, машалла. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы, урматтуулар. Сурайын дегеним, исламда өзүңдөн башка, үй бүлөңдөн башка адамдарга айтчу жана айтпоочу нерселер деп бөлүнөбү? Анткени менин жолдошум аябай ачык, элдин баарын өзүндө ойлойт жана эчтемени жашырбайт. Болгону болгондой кылып айтып салат. Чоочундарга анан аябай мактанчаак. Менин коркконум аял ал ойлобой баарын айтып салса, бүт пландарын өйдө пландарынан өйдө экен. Бүгүн эртең эмне кылат, эмнеге жейт, эмне жеди, эмне сатып алды, эмне кийет, өзү эле ал эмес менин да эмне менен алек болуп, мунун баарын айтып салат өзү. Коркоң көз тийип калбайбы деп. Өзү туура Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо эркек менен аялдын ортосунда болгон нерсени айтпагыла деген. Ал кандай эркек деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол себептен эмнекен түндө эркек менен аялдын ортосунда болгон нерсе айтылбайт. Жакшы эмес. Хасан Баср рахимуллах таала деген чоң адам бар. Ошол айтат да. Эмне кыларыңды, эмне кылганыңды бөтөнгө айтпа деген. Ошол себептен биз айым айтабыз. Өзүңдүн сырыңды сыр боюнча калтыр. Баягы сыр сенде отурган ал сенин кулуң болот. Качан ал сенден чыгып кеткенде сен ал сырдын кулу болуп каласың. Кыргыздан ооз басырык дейт, билесиң ошону. Ошол себептен кээ бир адамдардын бир нерсени бирөөнө жайын жок эле ачыктан ачык айта бериши бул ошол адамдын ийгиликсиздигине келет. Же болбосо ошол адамдын мындай бир эртеңки проблемасына дуушар болуп калышы мүмкүн. Ушундай нерсе. Ошон үчүн эмне алган атасың, эмне кылган атасың, эмне жеген атасың, ошонун баарын бирөөнө айтып, же болбосо бирөөнө мындай бир мактанып кереги жок. Такыр кереги жок. Колдон келишинче субханалла, макул болуп кое бериш керек. Макул болду. Айтылбай турган нерсе, эң чоң сыр нерсе үйдүн ичиндеги нерсе. Аялга эркектин сыры, эркекке аялдын сыры. Башка үй бүлөңүздүн ичиндеги башка бирөөнү айтпаңыздар. Бирөөнү мактанбаңыздар субханалла. Эмне малың бар экен? Керек болсо мен айтам да, кээ бирлерин сарайына кирип, эме жылкым бар, асыл тукум болду деген көрүп койбойсузбу? Бул кой алып келдим эле, мону кочкорум бар, момундай. Мен айтам, сарайга кирбей эле коюш дейм да. Десем, кээ бир танып кире берчи болду, ай, точно кире берейинби? Кире берейин. Кирбей эле койбоймунбу? Десем, билбейсиң да, мисалы молдо болсоң да, мен дагы кочкорум жок да турабы? Мен асыл тукум, жылкым жок чындачы. Аябай кызыгып коюшу мүмкүн мисалы. Ошон сарайыңа деле дайын жок адамды киргизе бербеш керек. Соодагер келдиби? Сыртка сүйлөп чык жылкыңды. Болду. Мисалы калсачы, айылдыкпыз деп айтып атканымчы. Ошондой эле мисалы ишканаңа деле ар кимди киргизе бербеш керек. Жакшыраак эмес. Айта бербеш керек. Бул өзү шариаттагы көз караш ушундай. Ушундай нерсе. Аялымдын боюнда бар. Эгиз экен. Кыз экен. Эмне кереги бар? Кээ бирлер челлендж деп чыгарып алышты го, могу жанагындай эгерде кызыл чыккан болсо, кыз болуп, көк чыккан болсо, эркек болуп, эркектер ыйлап кал билечи. Чын ушуларды таң кала берем да. Какой сага разница? Кыз төрөлүп эркекте Кудай бергени да турабы? Ага сүйүнүп, немеле кыйкырып, бу деп аны TikTokко чыгарып анча көрүп, тиркейип келе берет да ушундай. Айла жок көрөсүң да. Замандан артта калып калбайын дейсиң да. Эмеле бир сөз окудум, эмандай угуп чыктым бир. Эме экен да, индиялык бир мындай эме экен жана эмне койчу, жанагындай бир эме экен сөз. Бирок бизге тиешеси жок, мусулмандарга тиешеси жок адам, бирок сөзү өтө чоң экен. Мурун дейт, дүйнөсү акылдуулар башкарчы дейт. Анан аларды акылсыздар укчу дейт.
Азыр болса дүйнөнү акылсыздар башкарып атат дейт. Эми акылдуулар болсо акылсыздарга түшүндүрүш үчүн башкача сөз ойлоп таап атат дейт. Акылсыздарды башкарыш үчүн дейт да. Карасаң ушундай болуп атпайбы азырчы? Мындай бир мындай ырлардын да түрлөрү мындай ошого тимеле бийлеп анан кийин укмуш эле ырдын маанисин уксаң, ой тобо жүрөгүң чөт да. Маймыл деп атса үйлеп атат. Бир сөздүн бир мааниси, маңызы жок нерсе. Эй мусулмандар, алтындарым, биз мусулманбыз. Биздин баам, парасат, акылдуулук деген нерсе жетет жактан бери келген нерсе. Мен азыр дагы эметип атам. Дин арабтардан келген. Пайгамбар араптан чыккан. Куран араб тилине түшкөн. Бирок ошолордун баарын изилдегенде перстер, өзбектер, түрктөр, кыргыздар мына биз болгонбуз. Бүт акылмандуулуктун баары, олиялардын баары бизден чыккан. Эми ошол олиялардын балдары анан дайдыр болуп атат, түшүнбөйсүңөр. Ассаламу алейкум. Устаз, талма оорусу менен ооруйм. Кармааны сезем, эмне кылышым десем эле билбейм. Негизи талма оорусу менен пока келе берсин. Макул, талма оорусу менен келе берсин. Ассаламу устаз, жийин кара дубадан ооруп, бирөөнү өлтүрүп, анан өзүн өлүп алса, ал адамдын акыбалы кандай болот? Акыбалын Алла билет, субхана. Бирок ошонсу менен муну шариятыбызда муну жүнан деп коет, акылдан кеткен адамдын жаназасы бар, анан өзүнүн дубасы бар. Ошол дубасы менен акылдан невидимый менен жазган бекен, а? Ассаламу устаз, менин суроом, жолдошум бир жумада 2 жолу баняга барат, ал жактан уктайт, эс алып келет, ошол туурабы? Жок, үйүнө эс алсын, баняга түшүп келип алып. Жакшыраак эмес. Кээ бирлер бар, мен көргөм, ошо укташат ошакта көрүп. Мен Green City'ге көп барам, машалла, мусулмандардыкы деп барам. Анан уктап аткандарын көрөм, эми уктаган туура эмес деп айта албайсың да. Анан эми кээ бирлер ушундай кылат экен, жана тамашалап мынтип дос балдар көчө мурда айтты, бул жерде жаткандар билесиң, кимдер жатып билесиң? Кимдер дейт? Аялдарынан качып келгендер дейт. Ошон үчүн субханалла эжекелер күйөөлөрүңөр банядан эртерээк келсин десеңер, машалла, кулак мээсин жебегиле. Ушундай. О Кудай. Бирок баняда отурганда сүйлөшүп атканыбызда только мактанып аткандар угам да. Ассаламу алейкум, алейкум. Мен бала кезимде ээлирип ооручу элем, көп кыйналдым. Чоңоюп калган кезде дуа окуп бекитип берди эле. Кийин ачтырып алсын деп койгон. Тукумунда чоң болду адамдар болгон экен. Кийин кыйналып барсам, мен туура эмес кылыптырмын деп кабыл алган жок. Дуа окуган адам аял киши эле. Менин суроом, ошол нерседен кийин кыйналбай элеми чоң рахмат. Жок, субханалла. Толба кылып коюңуз болду. Негизинде субханалла байлап койдум менен, итке өткөзүп койдум деген темалардан алысыраак болгочу, болду. Колочу бул акта нерсе бербейчи. Бир жомоктордон такыр кетпей койдуңар, такырлычы. Ал нерсе бөлөк нерсе, субханалла. Макул, бизге такыр тиешеси жок нерсе. Бир аялга барып шифа тапсың болду. Ладно. Бирок экинчи барбагыла болду, кереги жок. Ошо аял деген иш качан болду болчу эле. Анда жаназа окуп айтып беле, никелдеп айтып беле туурабы? Аял кишинин орду бар алтында. Аял киши субханалла ошончолук эгерде жанагындай касиети бар болсо, анда үйдө отурсун күйөөсүнө башыйып. Ар кайсы эркекти кармап алып, мазда сүйлөшүп отура берчи. Болбойт андай нерсе, субханалла. Туура эмес. Не жана TikTok'та да, жак буякта да, ар жак бер жакта жана аялдардын шарият айтып аткандай өзү туура эмес. Аялдарыңар блогерче кылбай эле койгучу. Анан кийин алардын айтып аткан шарияттарын эгерде ошо закрытый аккаунт только для аялдар үчүн десе дагы, ошол эки сүйлөп аткан адам мындай илими болсун ошол аялдын. Ошол алима болсун. Анан муфтияттын уруксаты болсун, ошол сүйлөсүн. Эгерде андай болбосо, такыр сүйлөтпөгүлө, укпагыла кереги жок. Анан жана бөтөнчө психолог болуп өзүнчө чыгып, мен момундай болчу менен, момунтип исламга келгенде момунтип калдым. Анан силерге деметем, мына ошондо күйөөм менен тажабай урушуп жүрдүм эле. Анан күйөөм менен кутулгандан кийин жырлап калдым дегендер такыр болочу. Чынай. Эркексиз кантип жашоо болсун таң калам. Аялга эркексиз кантип жашоо болсун? Эркек аялсыз кантип жашоо болсун? Мүмкүн эмес, субханалла. 4 күндө мүмкүн эмес, субханалла. Ушундай нерсе. Ошол себептен кээ бирлери ушундай жөнүн бир нерсе кыла баштады.
Мен ата энем жок, тайнемдин колунда чоңойгом. Күйөөм менен bir ай мурун урушка кетип, 4 күнгө келгем. Күйөөм жарашалы деп жатат, бирок тай эжелерим барбай эле кой деп жатышат. Күйөөңдүн жини бат келет, кээде күйөөмдүн жини бат келет, кээде кол көтөрөт. Үйдөгүлөр күйөөмдү жактырышпайт, өтө эле шустрый деп. Ал түштүктөн, мен түндүктөн. О, машалла. Болом bir себеби ошол. Бирок мен күйөөмдү кандай болсо, ошол бойдон жакшы көрөм. Бул жашоодо идеал адам жокко. Айттыңызчы, үйүмдөгүлөр нааразы кылып, күйөөм менен жарашкан болсам болот. Бар күйөөңө. Идеалыңа бар. Ай. Негизи субханалла кээ таң бересиң. Бирөө күйөөсүнөн безе качып атат, бирөө мындай бир үйүнө барып, кичине бир эс алып келейин, күйөөм анча-мынча кулак мем жеп койду деп эс алганы барса, ал кой, жаша кызым, тигиндей кыл деген ордуна, ана бул тайжы мунун өзүнүн балдары, өзүнүн кыздары бар да. Эртең 3-4 күндөн кийин бар Швейцарияга иште деп коюп чыгат, точно гарантия. Бар Швейцарияга иште, бар кассага тур, бар кафеге бар деп эме бол дейт. Анан ушинтип жүрө бербей ана бир күнү чөмүнтайт, уктусаң, самый главный момент кылачы. Айтпаймынбы? Ушинтип жүрөбөй, күйөөгө тийбейсиң дейт да. Айтпайбы? Айтат да. Анан бирөөнү бир нормальный бала бакырасын багып аткан шустрый түштүктөн болгон бирөөнү тийип алса, анан аны барба дейт да. Айта гарантия берем, жарым жылдан күйөөгө тийип ушинтип жүрө бермек белең деп айтат. Сен да аялсың деп айтат да. Бар айланайын ошого, бар. Кел. Менин жанымда турбачы керек болсо, бар кел. Ошондой. Ой, Алла. Саламатсызбы, келе жаткан куттуу орозо айы менен куттуктайм. Рахман. Бүгүн иншалла мен билгенден Шабан айынын биринчи күнү, Кудай кааласа, бир ай калды. Ровно бир ай орозого жакын калды иншалла. Кудай буйрса, альбида я шахр Рамадан калды. Мархаба болот келет го. Келе жаткан куттуу орозо айы менен куттуктайм. Мен мурун орозо фитрим мечитке барып Куран окутуп берчүмүн. Бир жол барсам, фитир бергени яшикке салайын десем, Куран окуучу молдо менин колуман фитир деген акчаны алып, ансыз деле яшик толду. Мен жол кире кылып алайын деп чөнтөгүнө коятаңын салып алды. Ошондон кийин мен көчөдөгү оорукчан кайыр суранын туугандарга берчү болдум. Бул туурабы? Кээ бирөөлөр жетим жесир тууган. Фитир садака субханалла сөзсүз эле мечиттин яшигине салыш шарт эмес. Каалаган жака берсеңиз болот. Эми мен өз имам болгон сенин көбүнчөсү айылымдагылардын баардыгын эле бuyакап келип өткөзүп мечитке өткөзүп берди деп коем. Көп түкүрсө көл болот деп баягы көбүрөөктөн кылып анда нака муктаждарга берген жакшы да турабы. Анан эми баары сакалчанын баары эле молдо эмес да. Молдо деген ошол айылдын же болбосо ошо шаардын мечиттин имамы болуш керек. Анан мечиттен чыгып келаткан бирөө шустрый бирөө эле алып алса, анан кийин ал жерде молдонун баарын жамандабаш керек. 7 түрлүү адамга берилет, кадимгидей эле шариат масрифиде. Анан кийин ал өзүнүн орду бар. Анан дайыма эле мындай эме кылбаш керек, күмөн боло бербеш керек. Эң жакшы жай бул мечит. Мечит бул мектеп, мечит бул маданият үйү, мечит бул бактылыктын үйү, мечит бул момундардын үйү, мечит бул жакшылыктын үйү, мечит бул периштелердин үйү керек болсо. Ошон үчүн мечитке бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманда мечит курулганда адамдар караңгыда келип караңгылыкта намаз окуш экен. Алтымтан бир сахаба келип туруп, ошол жерге баягы май чырактарды коюп туруп, төрт тарабынан ушундай жана чырактарды коюп күйгүзүп койгондо фитили коюп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким мечитти жарык кылган болсо, Алла анын бул дүйнөсүн ахиретин жарык кылсын деген дуа берген экен. Демек мечитке бир нерсе кылса деген сөз, бул дүйнөдө тиги дүйнөдө жарык болот деген сөз. Ошон үчүн мечитке, бирок негизи мечитте фитир садака жана да зекеттер мечитке иштетилбейт. Ал болбойт, анын башка. Сизге окшогондой бир колунда бар адам мечитке жардам десе, ошо мечит деп турса ошого салганыңыз туура болот. Фитир десе фитирге салыңыз ушундай нерсе. Аслан устаз, силердин айылыңарда Индияга операция бүгүн кетип жатат. Деле дуа коюңузчу. Иншалла билебиз ким кетип атканын, Аллам шифа берип, жакшынакай кулак болуп келсин иншалла. Аслан устаз, Алла сизден разы болсун.
Siz менен Чоң Ажы, Абдышүкүр Устаз жана башка аалымдар менен замандаш болгон Аллага шүгүр. Мен да сиз менен замандаш болгонго ыраазымын, машалла. Көз тийгендин белгилери толук айткан видеоңузду көрдүк. Дагы тереңде сурайын деген белеңиз. Кантип коргоносуз? Алланын узак өмүр берсин, жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Күнүгө эртең менен кечки зикирлер эле биздики деле. Мына өтө особо деле эч нерсем жок. Эртең менен кечки зикирлерим бар. Мен унутуп калдым, китебимди дайыма салып жүрчү элем, тегемимде калып калыптыр. Жана момундардын куралы деген Юнус Палампурдун китебин көп окуйм. Эртең менен кечке эң чоң ошо неме амал кылам, анан кийин үйдөн чыгып баратканда сөзсүз атам менен апаманы дубалам. Күтүп отурам ошолорду. Бүгүн да күтүп калдым. Бата дуасын алып алып, балам де Алла сен корго деген сөздү уккандан менен эмедей танкадай эле чыгып кетиверем. Бурун жүретке алганымдай. Ошондой. Мен ата-энем колундамын. Ошо мен ата-энем менин колумда эмес. Мен ата-энемдин колундамын. Ошону жакшылап түшүнүңүр. Ата-энем менин каалоом менен жашабайт. Мен ата-энемдин каалоосу менен жашайм. Мен өзгөчө эле мушуреке. Силер ата-энеңерге берсеңер, мен ата-энемден алам. Айырмасы бар экен. Мен ата-энеме бүт нерсемди болсун, бир чыпчыгасын коруп акча, тыйын, бүт нерсе убактымды да берип койгом. Анан алар разы болгон убакта бензинге акча сурайм, кийимим кичине байпагым жыртылып калды акча сурайм. Ушул нерсем бар мен. Мен келинчектерим жаман көрөт, ошончу менчи сен апаң менен атаңды эле кое бересиң депчи. Мен айтам, мен ушулар өлгөнгө чейин субхан, кыргызда сөз бар, 90го чыкса да баламын мен. Ошо мен эң чоң коргом субхан ошо апам менен атамдын дуасы иншалла. Атам ушунча жылдан бери мен бир да жыл арам нерсе менен баккан эмес. Өмүр бою стройкада иштеп, балка кагып атып субхана тамак таап берген киши мага. Азыр да чуркап жүрөт бул жерде. Буунун баарын курган менин атам. Мына болуп турбайбы мына? Жашап атпайсыңбы? Ушунун баарын 75ке чыккан атам салган буун бар. Бол үйдү ар жакта атам курган. Атамдын планы боло керек. Сарай курган экен, сарай топурак болмой калганын улук саат сурабай ал кеткенде песко блокун бирок бир да сантиметр бияка чыгарбай, точно ошолук менен кайра коюп койгон мурдачы. Көңүл барып калбасын деп. Үй салсам субханалла, сонун нерсени кылып койсом болот эле. Бирок бир нерсе бар. Атам сонун эшик жасаган, ошо эшикти ошолончо калтырып койгон да. Баягы терезени чирип кетти, болбосо албайт элем да. Ошол себептен дайым айтам да, эгерде сенен коргоңуң келсе жаманчылыктан, ошо ата-энеңдин дуасын унутпагын. Ата-энеңерди сыйлагыла. Сиз кантип коргоносуз дейт. Алла узак өмүр берсин дейт. Ата-эненин көзү балдарына тийбеш үчүн же жубайлардын көздөрү бирине тийбеш үчүн кандай кылсак болот? Балдары ата-энеси субханалла көздөр тийбеш үчүн эми көбүрөөк өтө эле мухаббат менен карап кирип келсин. Андан кийин субханалла кантип жубайлардын көздөрү бирине тийбеш. Ошондо эр дайыл болот абы? Жубайлар деген ошо болот. Булар көбүрөөк карашсын. Жубайлар негизи бири-бирине жакшы менен көп кылыш керек. Аябай көп кылыш керек. Жакшы көрөм, сенсиз болбойт, сен меникисиң, сен сеникисиң деген сөздөрдү аябай көп айтыш сүннөт. Ал негизи булар бири-бирине көз тийбейт субханалла. Көз тийиш үчүн аябай башкача болуш керек. Соода кылганда кандай дуа жакшы? Соода берекелүү болуш үчүн ла илаха иллаллах маликул хаккул мубин деп күнүгө багамдаттан кийин 100 жолу айтып турса, иншалла соодада жашоодо береке болот. Чоң айтабыз. Ла илаха иллаллаху маликул хаккул мубин. Хижама кандай көз карашыңыз хижама кандай көз карашыңыз дейт. Момундай көз карашым. Хижама алдыргыла. Хижама кылгыла. Бул асмандан болгон береке. Хижамада береке бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мираж кечеси түнү келатканда, периштелер да ey Muhammad өз үммөтүңө хижаманы буйрур деген. Ошо хижама кылган жакшы, хижама кылган адамдарды туура тандап баргыла. Анан азыр хижама кылганда кээ бирлер баягы патриотлар эмес болот ба? Эгерде хижамага кылдырганга келсе, мен хижама кылган менин жакшы бир досум бар. Орто Азия дебейин, баягы Россияда
ошол керек болсо бүт татарлар жана Кавказдын баары ошондон хижама кылган үйрөнүшөт да. Ушундай бир эме бар. Тоже дархандык. Ошондон барып иншалла алла деп айтабыз. Мен да ошондон алдырам өзүм бар. Bir 3 ayda bir aldırıp koyun. Bu ölmez. Ya. Yok şahırda. Ulan. Oşol aldı sana. O özü kastaprak manualist olup septilet. Törölgöndө azan çakırıp koyulgan öz ayaklarını özgörtüp жаткандara kандай карайсыз? Эми атыңыз эгерде сиздин атыңыз кандай десем? Аябай мааниси жаман болсо которуңуз. Эгерде мааниси туура болсо которбой эле коюңуз. Мисалы бай болур деп коюп койсо, бай боло бер. Сөзсүз эле Абдырахимге кереги жок. Тура бер, бай боло эле. Эгерде субханалла бай аты кык чебек дендер бар. Ошолордо болсо субханалла которуп салгыла. Калганы болсо жон койгула. Эмне аны атын өзгөртсөң эле өзгөрүп кетип койгон. Мээң ошол эле да. Şunda gevlerden atları temeli Abu Bakır yaşagan Abu Cahil giren zamanda. Şuna aytam. Gevler atlarını koyup algan. Karasan subhanallah Kuday saktasın. Atın desen atı ukmuş da. Vay. Anı uşakta aytkanda temeli öylesin da. Oşon üчүн atыңа жаша затың болмош. Анын балдарына коюп атканда бирок жакшы койгула. Hasan Ustaz, sizge Allah'ım razı olsun. Turmuştan ajırашкандан beri hiçbir adamды жактыра албай келем. Dua dele kılıp hiçbir başkaday bolup jolum açılıp ketpey koydu. Eğer oşo kүйөө ayal alıp albasa, jolsa erkek bolsoңуз ayalыңыз kүйөө тийип кетпесе, hiçbir болсо жарашып алгыла. Эң жакшы ошол экен, ошол эле жагатса. Негизинде ушундай нерсе, көп erkekler, көп ayalдар ушул нерсени түшүнө бербейт да. Aslanım Ustaz, Allah'ım size razı olsun. Jaman sözden, jaman gözden saktasın. Denimde bir nese kıvırayt. Eki jaktan denimde bir nese kıvırayt. Eki jaktan 2 жылдан açtı. Törösön bolovu. Dayardan jatты. Törey beriniz o. Kıvıray beretler. Geberde nerp bolsun da kıvıray beret. Баарын эле кара дуаны жинге байлап алгылачы. Кебирде адамдын өзүнүн денесинде de bir нерсе бар. Кытышат делечи. Kara dua менен сыйкырдын айырмасы кандай? Экөө бир эле нерсе. Болгон арабчасы сыйкыр, кыргызчасы кара дуа. Ифрит деген ким? Ифрит деген шайтандын бир катта балдарынан. Көзү ачык адамдан өч алсам болобу? Бир туугандардын кайраштырып атат. Точно не обязательно. Анткенсе соттун эмеси боюнча, соттун жана бар го. Соттун чечими болмойун эч качан бирөөдөн нахак өч алганга арам шариятта. Казынын жолсо биздин улурматтуу сотторубуз болуш керек. Так. Assalamu alaikum ажыке. Сизге үй бүлөңүзгө Аллахым бул дүйнө акыреттин жакшылыгын берсин. Жаман көз, жаман сөздөн, балиядан алыс болуңуз. Рахмат. Сизден эле бир сурайынчы эле, мүмкүн болсо. Bir kırgız tilinde kitap belek kılыңызчы. Maga baldarıma istensem makul berem. Ana aytып коюңуз inşallah. Ölgün adamdan kiyimini taratıp bir etke oşol kiyimler giyse bolot. Тазалап жүгүй бериңиz. Hasan Ustaz, algan darılarыбыз муундарга жардам береби? İnşallah берет. Жүрөк көтөрөсүзбү дейт. İnşallah көтөрүп коёт. Sizge jana жалпы жамаатка терең ыраазычылык билдиребиз. Россиян муфти айткандай, Кыргызстан эгемендиктин ислам дүйнөсүнүн Орто Азия сап башында баратат. Кудайга шүгүр, учугубуз көр эмес. Сиздер устаз бар, биз бактылуубуз. Айылга спорт зал куруп, машыгыңыз, өзүңүз убакыт бөлүп, сиз элге керексиз. Ошону айтсаңыз экен. Рахмат. Мен ошо машыгайын деп элатам. Бирок күнүгө машыгам да мен 1-2 үчүн. Хоп мурчум онда баракта. Билгендер күлүп атпай ошо. Силер менен отурушабыз рахаттанып. Саламат сөйлөгөндөн кийин тирүүлүү жөнүндө айтып бериңизчи. Ошо өлүмдөн кийин тирүүлүү болгон ишемде кантип бекем болот.
Негизи Аузубиллахи Өлгөндөн кайра түрлүү вал баасы ба'дал маут бизге ишениш парз. Өлгөндөн кайра тирилебиз деп ишенүү бул парз болуп эсептелет тугандар. Буга ишенбеген адам имандан чыгып калат. Ошол себептен өлгөндөн кийин түрлүү бар экенин Алла Таала кат'ий Куранда айтканда, Алла Таала өзү бекер айтпайт Куранда. Ошол күн кыямат күнүн жана айткан. Тирилип кайра кандай тирилебизден бери Алла Таала айтып койгон. Куран барбы? Буга иман келтирбей ишенбей коюш мүмкүн эмес. Эгер кимде буга ишенбей айткан болсо, анда субханалла Алла жолунан чыгасың. Жолсу пайгамбар айткандай, аманту биллахи ла илаха иллаллах дебаса ошону айтыш керек. Иман келтирбей Алланын жалгыздыгына, ла илаха иллаллах, бир Алланын кудайы жок, бир Алладан башка сыйынган кудай жок деп, субханалла ушуну айтып көбүрөөк айтсын деп. Дагы жолдо ла илаха иллаллах вахдан ахадан самадан лам яттаи сахибатан вала валадан ва лам якул лаху куфуан ахад деп айтып турган болсо, ахиретке болгон ишеним пайда болот деп айткан. Хижаб кийип жүрүп чечим алкандардын көз карашыңыз кандай? Абдан жаман көз карашым. Алар канчалык күнөөкөр болушат? Өтө чоң күнөөкөр болушат. Тим более жанакы элдин көзүнчө миллиондогон, миңдеген подписчиктердин түйүндө туруп мына мен чечтим дегендер тооба кылып кайра кийишсин. Ошо миллион подписчиктин алдына алып туруп, "О Кудай, мен кечире көр. Мен билбей эле ушу акылсыздыктан ушуну кылыптырмын" деп ушундай кылсын. Хижабты субханалла кийдиңби болду эми. Анан кийин бул эми кийим эле. Бул адам ошонусун чечип атканда иманын чечти деген сөз болот аял кишичи. Эркекке 5 парз болсо аялга 6 парз бар. Ошонун бирөөсү кийинип, жабынып жүрүү. Төшүн, баардык жерин жабыш керек. Акыр. Так, эр жетти дейт. Такыр токтободу. Так, бияга келди. Сотка менен намаз окуса болобу? Үйгө Куран койсо болобу? Сотка менен кандай намаз окуйт? Соткада дуаларды окуйт го дейт. Жаттаганга болот го дейм. Мындай окуп биринчи үйрөнгөнчө болот го дейм. Эмне кылганча болот. Андан кийинкиси болсо жаттагандан кийин токтотуп коюш керек. Үйгө Куран койсо болобу? Үйгө Куран койсо болот, бирок тынч отуруп турушуң керек да, басып жүрө бербешиң керек. 37 жылдан бери күйөөм ичет. Не кылам? Бирок ушунчалык балдар эр жетти, такыр токтободу, арактан бул жакка алып келели десек такыр болбойт. Ушунча кыйналдык. Энеси да кошулуп ичет. 84кө не кылам? Ажыкендикине жооп бериш керек ананда. Бир аз чыдап койсоңуз. Чынында аз эле калыптыр да бир аз. Эгерде өзү бир 20да ала турган болсо, 20-25 жашында үйлөнүп турган болсо, азыр 60ка чыгып калыптыр. Ушунча жыл ичсе сериоз бечим болуп калды жоктон туруп. Кичине болсо боор өлдү да туруп. Бирок 84кө чыккан ичип атса болболду. Эмне кылам мен? Күлдүргөндөн башка эмне деп айта албайм, айткылачы. Ушул болот десеңиз да, анткени таңгы атын көчкүп, кайсы нерсени мен көчөдө айтып бердим, биздин ишенимизде качанга чейин арамды адал демейин капыр болбойбуз. Эгер ушуну адал деп алаткан болсо имандан чыгып калат да, ошонусу бар. Аны имансызга эмне деп иман сөзүн айта албайм. Бир тамчы да оозго кирбеш күнү. Бир тамчы. Мен көч саат тамашалап атсам, эми кез-кезде той топурду ичем деп атпайбы бул жерде элечи. Мына ушул дагы ушул сиздин иманыңыздын же болбосо ушунча чоң күнөөкөр экенин белгиси бул. Той топурда кез-кезде ичип коем дегендерге дагы өтө оор эле. Акыбалыңар өтө оор айтып коеюнчу. Аябай жаман. Той топурда дейт да. Эми кез-кезде аялдар да ушундай айтып атпайбы? Эмесе той топурда ичип коем дейт да. Ана баарына той топурда маны чапкылай берсең табылга жетпей калат го. Просто айтайын дегеним ушул экен да. Кой, мусулманга арам деген нерсе арам эле болчу калсын да. Зачем? Арак ичип жыргадыңарбы? Кыргызды жыргадыбы? Мен жыргаган арак ичип жыргап анан өткөн үй менен көргөн жокмун. Мен кечинде бир жакшы бир досум ушундай айтып атат. Ладно дейт да. Эркек менен аял урушуп кеткен болсо, урушуп эч бир атасынан бала жаманчылык көрбөсөчү, кайла баласы атасына кайтып келип алат экен. Бирок атасы арак ичип, жанагындай кыжыңдашып жүрүп, таяк жеп, кыйкырыш менен чоңойгандан кийин чоңоюп калган балачы, атасына кайра кайтып келбейт, анан только зулумчулук кылат экен. Мен көргөм аны. Өз көзүм менен көргөм. Телефонду өчүп салам. Ассалам устаз, мен ичим ооруп, больницага барып, анализ тапшырып, анализден жакшы чыкты. Бирок азыр деле кичине ооруп жатат. Сизге көрүнсөм, көз тийипти дедиңиз. Көз тийгенде ооруйбу? Көз тийгенде эң биринчи эркектин эмеси ашказан жабыркайт.
анын эмеси бөйрөгү. Ассалам устаз, кайсы амалдар менен биз чыныгы момун, чыныгы эркек болобуз? Аялдарыбызга мыкты күйөө жолдош боло алабыз. Точно сурадыңарбы муну? Ушундай болгоңор келип атабы? Ким ушундай болсо, жакшы күйөө болгусу, жакшы ата болсо, кол көтөрүлдү. Болдубу? Бар эле? Анда 3 күнгө ким даяр иншалла? Даярбыз. Мына бегеттиген болду. Мына ушул эле жолдон ке. Болду. 3 күнгө чыгасыңар иншалла, момундай эркек болуп келесиңер башында. Аялдар. Жетпей калса 40 күнгө чыгып кел. Ал жетпесе 4 ай калып кел. Ал жетпей калса сыртка барып кел. Ушундай. Өмүр бою жакшы болгонго үйрөнүп келатабыз. Ошонун мектеби ушул Алла жолуна чыгып болду. Калган жерден таба албадым мен. Чын. Жакшы ата болгун келсе эле, ушунаки. 10 мүнөт кылайын эме. Ассалам устаз, сиздин ташкил кылсам болобу? Бүгүн даватка чыгыш. Амен кылып койдум ушу. Ушу чыгайын эле дейм десеңиз да, чыгайын эле дейм, Алла жолуна чыгайын деп. Мынакей 3 күн бакта болом. Эртең жаш балдардан сабам бар. Бүрсү подкаст деген бир эмеси бар. Ошондо отурган кийин кайра келиш керек болот. Канаттагы эмне айтып билбейм. Ошондо отурган кайра мынтип көзүмдү ачсам субот окуп калат да. Эптеп мондой кайра алга карап туруп калатам да. Баягыда бул такрим болду. Буякка келдик, эмеден келдик, Россияга бардык. Россиядан 3-4 шаарга кайра келдик, Кыргызстанга эмеге кеттик. Ошондо келдик, кайра карасам умура болуп калды. Умурага келдик, умурадан Баткенге барып, Баткенден Оштон Өзгөнгө, анан буякка келдик, анан Аксуга көлгө бардык. Такыр дайым эле даватта жүрүп калдык иншалла. Ниет дават өмүр бою Кудай кааласа, Алла иш алсын. Эч бир тууганыбыз, 3 бир тууганбыз дейт. 2 агам, анан мен. 2 агамдын ортосунда түшүнбөстүк болгон. Көп жыл өттү. Андан бери вроде кичүүсү кечирим сурап, экөө келишип сүйлөшүшкөн. Бирок улуусу эмнедир ушуга чейин кек сактайт. Апабызда да көп таарынтып, нааразылык кылчу болду. Туугандардан такыр кол үздү. Жакында эле 2 агам дагы урушуп кетип, туугандарынан кетишти. Андай туугандан жок дешти. Бири-бирине экөөнү бирдей жакшы көрөм. Кимине тартарын билбейм. Чачырап кеттим. Киши кеңеш бериңиз сураңыз. Туугандар ушу аябай көңүл буруш керек тууганчылыккачы. Тууганчылык бул силай рахим. Мына ушул эркекпиз барбыз, Туугандарыңыз барбы? Тууган бул бирөө эле болот тууган. Экинчиси болбойт уже. Энең башканы төрө билбей калса эле бүттү, башкасы болбойт. Балким бир карындан болушу мүмкүн, бирок башка жактан да болушу мүмкүн. Айтайын дегеним бирөө эле болот. Ошонун себебинен субханалла, мына бул жерде агасы жөнүндө айтып, мен агасын сатпайм, мен агаммын. Менин апам ушу мен акылым жеткенден баштап, балам, сен улуусусуң. Сен деген бул иниңе, ушу карындаштарыңа көңүл буруп карашың керек. Биз кетип кала турган болсок, сен ата ордуна атасың. Сен деген ушуларды карашың керек. Кара буларды, буларсыз сен эме кыла албайсың. Сенин туугандарың деп ушу апам айтыр. Ушунчалык куюлуп калыптыр. Аз кээ бир ойгонуп туруп, тиги эмне жеп атат болот экен деп ойлойм да. Ушунчалык. Анан кийин көп убакыттарда мен улууларга айтат элем да, ай, сен ата ордуна атасың, эне ордуна энесиң. Ушундай бир мезгил келет. Ошол себебинен туугандарыңды кара деп айтмакмын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо айтат, ким дейт өзүнүн бир тууганына жакшы мамиле кылган болсо, Алла жакшы мамиле кыла турган күнү ага жакшы мамиле кылат. Бул дүйнө бай болгон келсе, жүрөгүң тынч болуп келсе, дайыма жакшылап жүргүң келсе, анда тууганчылыкты эч качан үзбөгүлө. Кечирим сурагыла. Анан бул жерде ортосунда туруп эмне кыла? Сиз экөөнү тең бара бериңиз, бөлбөңүз. Экөөнү тең жакшы көрөсүзбү? Экөөнү тең катыша бериңиз. Анан экөөнүн ортосунда ынтымак алып келиш үчүн белек бешкек кылып бирине жакшы, бул жакшы деп мындай бир жакшы сөздөрдү айтып, машалла, алып келүүгө аракет кылыңыз. Анан кээ бирде ушундай болот. Бирок айтайын дегеним, тууганчылыкты такыр үзбөңүздөр, субхана. Тууган болгон аракет кыла бериңиздер. Чын, тууганы жоктон сурасаң, мисалы мен бул жерде сурап калам, канча бала десең, бирөө дейт да. Канча тууганың бар десең, илабегендер болот. Анткени жалгыздык бирөөчү жалгыздык.
качан оор болгондо, проблема болгондо, мисалы мен бир иним бар, эки карындашым бар. Мен иним бул жерде Нурбек деп жүрөт. Көрдүңүзбү эмеде? Мусиктер. Мен иним мисалы мен жаманчылыгым болгондо дагы, жакшылыгым болгондо мен таянарым бар. Чын айтам. Телефон чалып, ай Нурбек эме алып койчу, коюм союлуу, малым багылуу, бүт нерсеме кылынуу, мисалы мен ушул нерсени мен сыймык катар көрөм. Чын, өзүмдүн жашым айтып берейинчи, башканы коеюн. Мисалы ушу кичинекей кезде менин колумда болду. Мисалы азыр деле ушундай. Анын балдары да ошондой үйрөтүп келдим. Анткени себеп субханалла эч качан ал башкача болбойт. Ошо себептен мисалы кээ бирдечи таянар тооң деп коет го. Ошол туугандын таянары болгон сен. Колуңда барбы? Бер. Жокпу эмне кыласың? Айла жок. Жоктон тилиң менен барып тур. Сүйлөп тур ошо. Жакшы сөзүң эметпе. Ушундай. Тууганчылыкты бирок үзбөгүлө чамтыңдар. Тууганчылык бирөөлө болот. Мүрзөгө көтөрүп бара турган сен ошол тууганың болот. Шариатта керек болсо мүрзөгөчү ошол тууганың кириш керек, кудаң эмес, билесиңби ушуну? Ушундай нерсе. Бул дүйнөдө жакшы жүрсөң, анан тиги дүйнөгө да жакшы узатып коет иншалла. Экинчи сурам. Күйөөдөн мажбурлап алган болобу? Күйөөдөн мажбурлап алган болобу? Талак бер деп. Талак берди, бирок талак деп айткан жок. Развожусь деп 3 жыл айтты. Нет, вы не разводились. Что, талак чипет. Бар, жашай бер алтын, бар. Ошо жерге бар бер. Сен дагы не хочу деп кой. Сау устаз, сизден Алла разы болсун. Устаз адамдар азыр бири-бирине көп жакшы мамиле кылбай калышты, бири-бирине жардам бербей калышты. Жок, мен кошулбайм. Мен ага кошула албайм. Наоборот, аябай көп жакшылык кылып атат азыр. Чын. Кайсы мамлекетте бар? Күнүнө 30дан ашкан боор которулган. Ошонун баарын кыргыз эли чыгарып берип атат. Тыйыны менен болсо 10 сом, 5 сом менен. Кайсы мамлекетте бар? Субханалла. Бөйрөк ачып которуп турган бизде чыктыбы? Күнүнө бир нече 100 кишиге чыккен эмегечи, жанына бир тууганын ээрчитип алыпчы. Бир тууганын бир бөйрөгүн бергени кетип атат. Жок, мен кошула албайм буга. Бизде кыргызда сонун. Дагы деле ушундай сон болот деген ойдомун мен. Биздикилер ушундайбыз биз. Мисалса, момундай бир жакшы бир нерсе болуп кетиши мүмкүн, бирок жаманчылык болгонду көрдүңөр, Мына Баткен когалаң болду. Кыргыз эли ошакта жүрдү го барды. Баткен балдарды айлан сот дейт. Кыргызстандан канча жигиттер барыптыр билинбегенчи, толтура. Мисалса, пандемия болгондо башка элдер кырылып атты. Биздикилерден болсо бүт дүйнөсүнөн кыргыз балдардан жанагындай аппараттар келип атты. Мына мен оператор болгондо өзүнүн жанын кыйып эле, мисалса күн түн жанакы тамак таратып жүрүп турабы? Кандай айланса болот. Бир кичине кыз каза болбодубу? Медик кыз. Жанын берди отур, өзүм өлсөм өлөйүн, ошону ооруп аткан адамга жугузуп ошондой болуп турабы? Жок, кыргыз сонбуз. Мен такыр үмүтсүз албайм мен. Кыргыз сон. Көчөгөн мен Аль-Мунара мечитине, мен негизи шаарга Аль-Мунара мечитине барып жума намаз окуйм дайыма. Имам аркасында. Ошол жерде сон бир каарыки бар, кыргызчамда үнү да сонун, Нур Камал каарынын окуусунда окугам. Үнү аябай сонун да. Ошону азан укканды жакшы көрөм. Башкача айтат да. Мында Кыргызстанда башкача ага окшогон жеткен жок деп эсептейм менчи. Мен өз оюм. Ошол жерге барып окуйм. Анан мынтип карап атсам, жалаң жаш балдар. Ошончо бала имамдын кутбасына көңүл буруп турса, жакшылык кылла деп аткан угуп аткан балдар эч качан жаманчылык кылбайт ушу. Чын айтам. Сапта жаш балдар бар элдикичи, келечеги бар. Арабтыкы жок калды азыр, түрктүкү жок калды. Анткени алардын чоң мечиттеринде жалаң чалдар калды, жаштар жок. Ушундай нерсе. Болгон окуя. Ассаламу алейкум ажеке. Шизофрения менен жин киргендин айырмасы барбы? Шизофрения деген бар, айырма бар. Небере 13 жашта, бат эле ачуусу келип ыйлайт. Так, муну болсо алып келе бериңиз пока. Саламатсыз устаз, мени ала качып кетишкен. 9 жыл мурун никебиз кыйылган, 10 күн жашаганбыз. Мен 10 күндөн кийин кетип калгам. Туура эмес кылыпсың.
Aradan 3 yıl ötüp men turmuşka чыгайын деп жатам. Эми мени ала качып кеткен баладан талак алышым керекпи, шарт. Бекем шарты ушул эки. Менин угушумча көпкө бирге жашап алса нике өзү түшүп калат деген канча чындыгы бар. Сиздики түшкөн жок. Сиздики түшкөн жок. Ошону алыңыз, анан тийиңиз. Аны да ошону 3 ай жана эмесин күтүп алың, аны 3 айдан кийин. Ансыз болбой калат. Так, устаз, менин жолдошум карындашына чемодан берген. Ал Москвадан 3000 сом салды. Чемодандын акчасын. Жолдошум менен апасы аны Таластагы карындашына берип койду. Ал менин акчам кайтарып бер десем, менин акымы кирбе десем, сынык чемоданды алып келип берем деп, не 3000 менен байып кетесиңби деп атат. Айтайын деп, өзүнүн карызын жабыш үчүн менин телефонумду 3 баламдын телефонун апасынын карызын үзүп, кредитти жаап, менин паспортума жаңы телефон алды. Ушуга сиздин жоогуңуз. Себеби аял жөнүндөгү сиздин сөздөрүңүздү угуза берет. Ушунун сөзүн кандай экенин билгени жазып. Эмеле мындайса мындай көрмөйм. Негизинде субханалла, мен мындай эркектерди туритейин деп коем, баягы айткам, Туритейин эмне экен билесиңер? Балалардын ичинде эркек арлар болот. Чоң, эчтеке кылбайт, только жейт. Мындай эркектерди мен мактаган жокмун. Үйүнө аялын отургузбой иштетип, туугандарын кынап келип жеп коюп, ошолордун берген нерсесин жеп коюп, аларды күнөөлөп коюп, тамагын жеп жүргөн эркектер эркек эмес эле болуп эсептелет. Эркектин учурунда сыртта жүрүп өлүп калган жакшы. Мен дайым айтам, эркек киши үйдө отурбасын, сыртта жүрсүн жана. Ушундай. 4 калды. Мону мен эске алып коеюн, анан балдарга окутуп коем иншалла. Бул жана биякта айылда жатакана жөнүндө экен, как раз ошол жөн керек болчу. Менин атам үйдөн качат. Апам артынан чуркайт. Жашайлы деп. Жашаса бир аптадай жашап кетип кала берет. Үйдө биз 4-төбүз, эмне кылсак болот? Кубалаба койсоңор өзү келет бул. Зачем? Кээ бир убактарда кадырыңды кетирип, акмакачы. Чын кадырыңды негизи ар бир адам өз кадыры бар туган. Кээ бир акмакка кадырын кетирип кереги жок. Башында эле бүтүрүп койгон жакшы. Чын шариятыбыз деле ушуну айтат. Аркасынан жабышып жаша деп мен айта албайм эч кимди. Мен билбейм аны. Бирок субханалла ушундай нерсе. Шарият эмне адал адал, эмне харам харам. Өз үй бүлөсүн бакпай качып аткан эркектин аркасынан куула эмне кереги бар? Ал ар бир эркек кишинин мойнундагы милдети. Канча аялың болсо, канча балаң болсо, баарын багышың керек. Закондуу түрдө керек болсо алимент кесип койду, алиментин беришиң керек. Важип мойнунда. Ошону аялды алдыңбы, багышың важип, качышың важип эмес. Өлгөнгө чейин ошол мойнунда болот. Талак бергенден кийин дагы ошол балдарыңды багыш важип болот. Милдеттүү түрдө багасың. Аялыңды 3 ай багасың, 3 айдан кийин болду ал. Ал өзүнүн жашоосун таап кетиш керек. Бирок балдарыңды башка күйөө тийип кетип, балдарың ошондо болсо, балдарыңа барып, ошол кийимин кечесин, эмесин баары сенин мойнуңан алынбайт. Унутпаш керек аны. Ошол боюнча калат. Ушундай. Устаз, менин түгөйүм бар болчу. Ал кичине кезинде чарчап калган. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Кичине кезинде чоң апам экөөбүз тумар берген экен. Силерди коргоп жүрөттөр. Аны мамам сактап коюптур. Сандыкка мурда күнү таап алып, ичин ачып көрсөм, арабча жазуулар бар экен. Аны эмне кылсам болот? Тумарды окутуп беришет деп кам. Окутуп берип салган эмеспи деп корком. Ошого жоогуңузду кандай устаз? Тумар өрттөп сала бериңиз, Молодец, өрттөп салыңыз. Эчтеке болбойт. Так, турмуш кургандан баштап апасы кет десе кетип калып, ичип кыйналгандан кийин кайра үйгө келет. Турмуш кургандан баштап апасы кет десе кетип калып, ичип кыйналгандан кийин кайра үйүнө келет. Бизди карабайт. Качандыр бир төрөп кыйналып калганда гана квартираны төлөп тамак аш алып келет. Качандыр бир төрөп кыйналып калганда гана квартираны, качанда биз турбайбы? Качандыр биз төрөп кыйналып калганда гана квартираны төлөп тамак аш алып келет. Азыр тем более апасынын сөзүнөн чыкпай күндө скандалдан башым катып калды. Өзүнчө калганда сүйөм кечирип кой дейт. Ушунун баары кара дуанын кайнынан менен эркелетип катуу сүйлөбөйт. Эркелетет, катуу сүйлөбөйт. Мен жолдошума телефондон аялың жаман деп уруштурат.
Эки жол бар. Биринчиси ошол күйөөңүз сизди балдарыңыз менен өзүнчө жашатыш керек. Өзүнчө бөлүнүш керек. Апасын канча жакшы көрсө дагы. Экинчи жолу субханалла, сиз ошо кайненеңизге жакшы мамиле кылыңыз, такыр сизди жаманаттап сабатпай калсын. Ушундай. Мен күгүм келгенде көңүлүм түшүп айланып келе берет. Ыйлагым келе берет. Бирок баары эле жакшы болуп турса деле. Түшүмдө аялдарды жана кир туалеттерди көп көрөм. Балам 9 жашта. Сиз берген көк кызгабасууларды ичирип жундурсам болобу? Болот, машалла. Бака келе беришиңиз керек экен. Ассаламу алейкум устаз. Биз сизден суранып кетем. Бизди сиздин дем суроонуңузду суранам. Биздин суроону ютудан угуп алабыз. Аз өнүккөн заман. Телефонду кабыз. Чыдабай калган чоң энелер бар. Сиздин дуа бизди окуганыңызга муктажбыз. Ошондо субханалла кандай болуп калды. Эртерээк дем сал деген сөз экен да. Болду. Мына бүттүм мынакей. Сиздики менен бүттүм. Сразу дем салам. Мен катым жок экен да. Сиздин берген дарыны ичип атканда, доктордун дарыны ичсе болобу? Болот. Ушуда биринчи койдумбу жок? Эме могу жазасыз ошо.